Жыл сайын 3 декабрь эл аралык ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын күнү катары белгиленет. Бул күндүн белгиленүүсү ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга көңүл буруп, аларга камкордук көрүүнү күчөтүүгө багытталган. Чолпон Ата шаарындагы замандаш найзик аялдар кыймылы 10 жыл аралыгынан бери бул күндө кайрымдуулук жарманкесин өткөрүүнү салтка айлантышып, шаардагы ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга, алардын энелерине жагымдуу маанай тартуулап келишет. Жетекчилик кызматтарда эмгектенишип жүрүшүп, ардактуу эс алууга чыгышкан айымдардан турган замандаш найзик тобунун мүчөлөрү кайрымдуулук жарманкесин өткөрүүгө олуттуу даярданышат. Алар демөөрчүлөрдүн жардамдары менен тамак аш, таттууларды, кийимдерди даярдашып, андан соң жыл сайын келүүчү меймандарын күтүшөт. Мен да калбай ушу ар дайым жылда келип, силерге жакшы каалоо тилектерибизди, куттуктоолорубузду айтабыз. Ар бири ушу Кыргызстандагы жарандар ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга жардам берип турса, абдан жакшы болот деп ойлойм да. Эми мен айтам, тигил ушул энелердин да түшүгү кандай. Балдары менен келип калышат, ушинтип чакырганда ыраазы болушат, рахматын айтышат. Биз дагы ишибиз ийгиликтүү болду деп сүйүнүп, ушу мурда иштеп жүргөн, азыр баарыбыз тең пенсиядабыз, иштегендери да бар жаштары, бирок көбүнчөсү пенсионерлер. Биз дагы абдан ыраазы болуп, ушундай чараларды көрүп, өткөрүп, жарманкеби, же дагы бир нерселерди өткөргөндө биз ыраазы болобуз. Чолпон Ата шаарындагы замандаш найзик аялдар кыймылынын аракети менен жыл сайын өткөрүлгөн кайрымдуулук жарманкесинин жүрүшүндө ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар, бул катмардагы наристелери бар энелер келишип, уюштуруучулардын өзгөчө жагымдуу сөздөрүн угушуп, жарманкеден каалаган кийим-кечегин тандап алып, таттуулар менен тамак аш азыктарын, акчалай жардамдарды алышат. Кызымдын ошо кичине ДЦП кулагына оорусуна байланыштуу бүгүнкү иш-чарага келип отурабыз. Бүгүнкү иш-чараны ошо Чолпон Ата шаарынын аялдар коомдук фонду, Назик замандаш коомдук фондуна аябай чоң ыраазычылык билдирем. Ушундай ярмарка уюштуруптур. Биринчи анан акчалай жардам, плюс еще тамак аш, продукты питания менен жардам кылып атат. Мен ушу ата-энелердин атынан айтмакчымын. Чоң рахмат, чоң ыраазычылык билдирем. Ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген 18 жашка чейинки балдардын саны жалпы өлкө боюнча 40 миңге жакын. Алардын катарында Чолпон Ата шаарындагы 51 бала да бар. Бул катмардагы балдарга камкордук көргөн энелерге да колдоо, жылуу мамиле керек экендигин жакшы түшүнгөн замандаш найзик аялдар кыймылынын мүчөлөрү иш-чарага чакырылган энелерге да өзгөчө маанай тартуулоо аракетин көрүшөт. Дорогие друзья, я хочу поздравить сегодня всех мамочек, всех родителей, у которых детки у нас особенные. Такая категория детей нуждается в особом уходе. Это детки, которым нужен ежечасный уход, ежечасное внимание. И я бы хотела в этот день пожелать всем нашим мамочкам здоровья крепкого, благополучия, удачи. Пусть детки их растут и радуют их. Что Бог дал, то мы должны быть этим гордиться. И поэтому каждая наша минута им внимания доставляет им большое удовольствие. Ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга камкордукту күчөтүүгө багытталган 3 декабрь күнүнүн алкагында Чолпон Ата шаарындагы замандаш найзик аялдар кыймылы тарабынан уюштурулган кайрымдуулук жарманкесинде чакырылгандарга 200 миң акча сарпталган материалдык жардам көрсөтүлдү. Айсел Тилек кызы, Асылбек Касынов, Айбек Жумашев, Атайын кабарлар топтому үчүн Чолпон Ата шаарынан.